Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş gelingizler inşallah. Bugün Mээринди жана Арайымды Аллах Тааланын жардамы менен өтө маанилүү темалар боюнча иншаллах сөз болот. Анткени биздин бул дүйнөдө Аллах аманат кылып берген ден соолугубуз тууралуу, ден соолуктагы баардык ооруларга шыпа боло турган дуба тууралуу алхамдулиллах. Ошондой эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп ниеттерибизди жаңыртып отурабыз. Аллахтын баш шүгүр мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кутуй билоктман сахабаларына салам салаваттар болсун. Амин. Я архамар рахимин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям би махвахлуху. Алхамдулиллах. Аллахым ушундай 6 саныбызды аман эсен кылып, бизге илим берип, ушундай акыл эсибиз менен адам кылып, мусулмандардан кылып, ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү кылып, ушундай чексиз санап бүткүс, ушундай неаматтарды берип, Аллахым баарыбызга тынчтык, бейкуттукта ушундай илим алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Аллахым түшүнүп амал кылууга Аллахым өз жардам берсин. Аллахым разы болуп, өз разы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Аллахым барыбызды шүгүрчүл кулдарынан кылсын. Демек 99 ооруга шыпа болгон дуба. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Маниси, эч кандай кубат жок, бир гана Аллах Таала бардык нерсеге кадыр зат. Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Эч кандай кубат жок, бир гана Аллах Таала бардык нерсеге кадыр зат. Ушул дуба 99 ооруга шыпа. Бул оорулардын эң кичинеси жүрөк сыгылып оорусу. Али радиаллаху анхудан риваят, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: кимдир бирөө бир нерсеге сыгылып кайгы тартса, ушул сыгылуунун жок болуусу үчүн ушул дубаны окуйт. Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген: Аллах Таалам bir инсанга неамат, жакшылык берген убакта, ал инсан ошол неаматтын, дөөлөттүн кетпеши үчүн ушул дубасын көп окуу зарыл. Ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Машаллах, манисин эч кандай кубат жок, бир гана Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Алхамдулиллах раббил аламин. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: мечитте отурган жаамат Аллахты зикир кылышпаса, пайгамбарга салават айтышпаса, алар өкүнүп кала турган абалга учурашат. Аллах Таала кааласа аларга азап берет, кааласа кечирет. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бимахвахлуху. Саллаллаху алейхи ва саллям деп салават айтып отурабыз иншаллах. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бимахвахлуху. Мечитте чогулган жаамат Аллахты зикир кылса, алардын айланасын периштелер курчап алышат. Алардын үстүнө Аллахтын рахматы жайыт жана аларга Аллахтан кечирим болот. Бул нерсе Аллах тараптан билдирилет. Жолдордо, көчөлөрдө жүргөн абалда Аллахты зикир кылган адамдарды кыдырып издеген периштелер бар. Алар Аллах Тааланы зикир кылган инсандарды көргөн абалдарында башка периштелерге: келгиле, издегенибиз бул жерде дешет. Периштелер аларды асманга чейин ороп алып айланышат. Аллах пенделеринин абалын билип турса да, периштелеринен сурайт: пенделерим эмне деп айтып жатышат? Алар сага тасбих, тахбир, тахмид айтып жатышат. Айып кемчиликтерден алыс экениңди, улук, бийиктик бир гана сага таандык экенин, дагы ар кандай мактоо бир гана
сага жарашыктуу экендигин айтышат. Алар мени көрүшкөнбү? Жок, көрүшпөгөн. Мени көрүшсө алар эмне болмок? Сени көрүшсө сага болгон баш ийүүлөрү бекемделмек. Сага дагы көбүрөөк таасим кылышар эле жана дагы көбүрөөк зикир кылышмак. Менден эмнени каалашат? Сенден бейишиңди каалашат. Алар бейишти көрүшкөнбү? Жок, көргөн эмес. Көрүшкөндө эмне болмок? Көргөн болушса дүйнөгө азыраак кызыгып, ынсаптуу, акыбеттүү, такыба болушар эле. Менден алар эмнеден сактоо сурашат? Тосогуңдан сактоо сурашат. Алар тосокту көрүшкөнбү? Жок, көрүшкөн эмес. Көргөндө эмне болмок? Көрсөлөр күнөөлөрдөн алыс болуп дагы да өтө коркушмак. Силер күбө болгула, мен аларды кечирдим. Периштелерден бири ушундай деди. Алардын арасында олтурбаган баланча киши дагы бар эле. Алар менен дос болгондор жаман болушпайт. Алар дагы аларды өздөрүнө окшош Аллахтын зикирине тартышмак. Бухари, Муслим, Аллах разы болуп өз разы кылсын. Алхамдулиллах раббил аламин. Демек, бардык абалда Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хавла ва ла куввата илля биллахил азим деп көп зикир чалып жүрүүгө Аллах өзү насип кылсын. Аллах өзү разы болуп өз разы кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Эй кадырлуу, эң кадырлуу дуба ла илаха иллаллахты зикир кылуу." Айтылган зикирлердин эң улуусу, эң фазилеттүүсү ла илаха иллаллах сөзү. Ла илаха иллаллах Кур'ани Каримдеги бир аят. Алла Таала мындай дейт Мухаммад сүрөсүнүн 19-аятында. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Билгин, чындыгында Аллахтан башка кудай жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла илаха иллаллах деген инсандар үчүн кабырда да, махшарда да коркунуч болбойт. Алар баштарындагы чаңдарын тазалап, түбөлүктүү кайгы муңдан куткарган Аллахка бардык мактоолор болсун деп айтып жатышкан көрүнүштөрү менин көз алдымда турат." Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Абу Хурайра, кыямат күнү Аллахтан башка сыйына турган зат жок" деп берген күбөлүгүңдөн тышкары кылган ар бир жакшы амалың таразага коюлат. Бул шахадат келмеси таразага коюлбайт. Себеби ихлас менен айтылган шахадат келмеси таразанын бир табагына коюлса, экинчи табагына 7 кабат асман, 7 кабат жер жана анын ортосундагы бардык нерселерди койсо, күмөнсүз ла илаха иллаллах сөзү оор болот. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. О Абу Хурайра радиаллаху анху өлүм төшөгүндө жаткан инсанга калима тавхидти окууну буйурду. Албетте анын бардык күнөөлөрү жок кылынат. О Расулуллах, бул келмени түрүү инсандар үчүн пайдасы кандай деп сурады. О Абу Хурайра, Аллахтан разы болсун, өлүм төшөгүндө жаткан инсанга калима тавхидти окууну буйур. Албетте анын бардык күнөөлөрү жок кылынат. О Расулуллах, бул келмени түрүү инсандар үчүн пайдасы кандай деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жооп берди: Түрүүлөр үчүн пайдасы алардын көбүрөөк күнөөлөрү кечирилет. Аллах Таала Кур'анда айтат: кайрымдуу иштер үчүн бисмиллахир-рахманир-рахим. Кайрымдуу иштер үчүн улуу ажыр сооптон башка кайтарым болушу мүмкүн эмес. Рахман сүрөсү 60-аят.
Алланын үндөсүнө жооп кылып иман келтиргендерге, өз дининин жана жашоосунун жакшылыгы үчүн кайрымдуу иштерди жасагандарга акырет жашоосунда эң улуу сыйлык бейиш болот. Анын үстүнө аларга Алланын сүйүүсү жана берешендиги жаайт. Алардын жүздөрү эч качан мостойбойт. Алар кайгыны да билишпейт. Алар өздөрү түбөлүк кала турган бейиштин жашоочулары. Алхамдулиллах роббил аламин. Алла Таала Аллахым баарыбызга бейишин насип кылсын. Алла Таала айтты: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте мен Аллахмын. Менден башка кудай жок. Ошондукта мага гана ибадат кылгыла. Силердин кимиңер чын ыклас менен ла илаха иллаллохту айтып келген болсо, анда ал менин коргоомо кирет. Ким менин коргоомо кирген болсо, анда ал менин азабымдан кутулат, деди. Алла Таала Муса алейхиссаламга: О Муса, эгерде 7 катар асман жана 7 катар жер таразанын бир табагына коюлса, ал эми ла илаха иллаллох келмеси экинчи табагына коюлса, анда экинчи табагы басып кетет. Аллах Таала айтат: ла илаха иллаллох Мухаммадур Расулуллах менин шаарым. Шаарыма кирген пендем азабымдан аманда калат. Алхамдулиллах. Күмөнсүз, акыйкатта мен Аллахмын. Менден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Рахматтым азабымдан кең. Ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллах деп күбөлүк берген менин бейишиме кирет. Аллахым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ла илаха иллаллох деген инсан албетте бейишке кирет. Эгерде өтө көп күнөөсүнүн себебинен тозокко кирсе дагы, жазаны өтөп болгондон кийин ла илаха иллаллох келмесинин урматы үчүн бейишке кирет. Мен жана менден мурунку баардык пайгамбарлардын кылган дубаларынын эң фазилеттүүсү булдуба. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Манisi. İnşallah айтып деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен жана менден бурунку баардык пайгамбарлардын кылган дубаларынын эң фазилеттүүсү булдуба. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Анisi. Алладан башка ибадатка ылайыктуу зат жок. Ал жападан жалгыз, анын эч кандай шериги жок. Ошол гана зат үчүн падышалыгын жана ошол гана зат үчүн баардык мактоолор. Ал тирилтет жана өлтүрөт. Жакшылык анын гана колунда жана ал баардык нерсеге кудуреттүү. Бухари, Муслим, имам Муслим рахматуллаху алейхи Абу Хурайрадан сахифте, Аллахындан разы болсун, Абу Аюб радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير дуасыны 10 жолу окуган киши Hazreti İsmail алейхиссаламдын үмөтүнөн 4 кулду азат кылганын сообу жазылат. Алхамдулиллах, караңыздарчы. Дарат алып асманга караган абалда ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Манisi, Алладан башка ибадатка ылайыктуу зат жок. Ал жападан жалгыз, анын эч кандай шериги жок. Күбөлүк беремин, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси деген инсан үчүн жаннаттын баардык эшиктери ачылып, каалаганынан кире алышы мүмкүн. Машаллах. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган ката кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү кечирип өз дарыгөнүндө Аллахым өзү разы болуп, өз разы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد جزا الله عن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أخلقه. آمين يا أرحم الراحمين. Allah razı olsun.